Так, достар, Гуанчжоу шаарынан салам. Бүгін унаа көргөзмөсүндө миллиондогон элдер келди. Сондуктан бир жакшы видео тартышка да кыйын болуп калды. Өзүңөр көргөндөй эле биякта элдин аябай көп. Биякта болсо Volvo экен. Бул жак бети Lotus Electra жана Lexus алардын бүт көргөзмөсү болуп атат. Колдон келишинче бардыгын тартканга аракет кылабыз. Бизди карагыла, лайктан баскыла. Достор, мына Volvo'нун ичине кирдик. X30 деген да бар экен. Бул электромобиль. V60 деген седаны бар. Жана мурунку эле модельдери X90 ушундай унаалардын баардыгы бар экен. Колдон келишинче жакшыраак тартканга аракет кылып барабыз. S60 жана эң күчтүүсү EM90 деген модели чыккан. Электромобиль болуп эсептелет. Бул Zikr 001 сыяктуу эле. Бирок элдерди бул жака саналуу эле адамдарды киргизет окшойт. Сондуктан сыртынан тартканга туура келип атат. Достор, ошо Xiaomi SU7 Ultra деп жаңы модели чыгыптыр. 100 километрге чейинки разгону 2 секундка жетпейт, жана 200 километрдик разгону болсо 6 секундка жетпей. Бунун 3 бөлөк двигатели коюлган электроунада. Жана аттын күчү 1550 аттын күчү болуп эсептелинет. Жана максималдуу алып барган скорости 350 км деп эсептесек болот. Жана мына бизде Кытайлардын Москвичи деп койсок жаңылышпайбыз. Могу Neta V деген уна жаңы модификацияланып, жаңы чыгарылган модели. Өзүңөр көргөндөй. Жана мына жакшыраак модельдери Neta L, Neta X, Neta GT деп бир канча модельдер чыгарылыптыр. Бул деле өзүңөр көргөндөй катыл батарейкасын колдонгондуктан жакшы эле болуп эсептелинет. Кыргыздын ойма чиймеси менен Катыл фирмасы реклама кылган экен. Ошол фирма тууралуу да айтып кетсек, 2022 жылкы отчет боюнча бул дүйнөдө 34%-ны дүйнө боюнча электроунааларга батареяларды чыгарган фирма болуп эсептелинет. Дүйнөдө лидер. Ошол эле BYD-ни алып кетсек, 12%-ды түзөт дүйнө боюнча батарея чыгарыш боюнча. Бул Катыл менен иштеген фирмалар аябай эле көп. Ичиңер көрсөңөр деле болот. Бул бүткүл фирмалардын мына өзүңөр көргөндөй эле железофосфатный BYD E5 деле ушулардан алган учурунда Nissan Ariya ушулар бардык фирмалар менен түзмө-түз иштешет. Жана айтып кетчү нерсе, Катыл фирмасынын негизи эле номер 1 деп айтып койсок жаңылышпайбыз. Дүйнө боюнча электроунааларга бүткүл батареяларды чыгарат азыркы учурда. Bir gana сезимдер, bir gana көзөрмөн. Түбөлүк бир болбойсуң, билет ал, билесиң сен. Бул жөн эле оюн, кол кармашып коюп, жолугасың бир айда бир сагынычты жоюп. Бул жерде жок жеңил ойлуп, достуктан да жогору деп койдум. Ондай Zikr Mix деген да чыгыптыр. Сидениясын көргөнгөрдөй эле бул 360 градуска айланат экен. Эшик ачылуусу алдыңкы айдоочунун бөлөк ачылат. Жана
Artkı jağı. Şahmat oyununu koyup koyup tur. İçine kalоочулар болса ушул айдап бир жерге барганда токтоп ойногону, чай иче турган жери менен кошо экен. Ички кичинекейирээк болуп калат экен. Бирок салондон ичи негизи эле денен экен. Zikr mixtiki. Bul толук ток менен жүрүүчү уна 25-жылы чыгып баштайт. Ушул уна. Ушундай уналарга кызыктар болсо, Ордо Моторс компаниясына кайрылсаңар болот. Jak EV3 деген электромобиль чыгыптыр. Ушул баасы $11.000 тегерегинде Бишкекке келиш баасы. Өзүңөр көргөндөй бул хэтчбек 330 километр жүрөт, простой комплектациясы. Ушуну көрсөтүп кетмекчимин. Эшиктери мындай ачылат. Салону булгардан. Достор, өзүңөр көргөндөй эле, Mazda EZ6 деген чыгыптыр. Бул электроунаа болуп эсептелинет. 480-600 километр жүрчү унаа экен. Кайсы фирма чыгарганын кийинки выпустарда дагы неме кылабыз. İçi bulgarı, alkantara көп жасалган. Sony Dostlar, mına Volvo'nun içine girdik. X30 деген daha varken bu elektromobil V60 деген sedanı var. Жана мурунку эле моделleri X90 ушундай унааларым барды бар экен. Колдон келишинче жакшыраак тартканга аракет кылып турабыз. S60 жана эң күчтүүсү EM90 деген модели чыккан. Электромобиль бул эсептелет. Бул Zikr 001 сыяктуу эле. Бирок элдерди бул жака саналуу эле адамдарды киргизет окшойт. Сондуктан сыртынан тартканга туура келип атат. Чанган моделинин M7 деген унаанын седан экен. Ошонун баасы $20.000 башталат. Сизге көрсөтүп кетейин. Бул ушундай седан.
da jagışıp mümkün suyup alışım Gündörünün barısı sen Ses albayman desen oy yeah Suy albasan oy Yüreğimde oy